Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле менин айылым көрсөтүсү башталды. Биз бул жолкусунда Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Айтылуу Папан жергесине келдик. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн силерге ушул Папан айылын бир күндүк жашоосун, айыл жөнүндө тарыхтарды, таржымалдарды, айыл элинин өзгөчө инсандарын чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Биз менен birge olыңыздар. Папан айылы Папан суу сактагычынын жогору тарабында Акбура суусунун жегинде орун алган айыл. Ош облусунун Кара Суу районунун курамына кирип, бул жер деңиз деңгээлинен 1500 метр бийикте орун алып, кооз жаратылышынын коюнда жайгашкан. Папан айылы 18 айылдан түптөлүп, 3000ден ашык кожолук, 20 миңге чукул калк жашайт. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык, дыйканчылык, ошондой эле бакчылыкты да жолго коюшкан. Aleyküm assalam, gel inim. Gel, salamat, tazı ol. Qanday ukalarim, geldingер be? Qayerden geldingер? Qaysi televizyondan geldingер? Eltayır, Oş'tan. Menin ayılım görsөтүп. Papan jergesinde. Ha, жақсы azmat. Bakıdır жүргөн экенсиz көрүп. Ha, biz эми айылда ушул эмелерим. Бак менен тирлигибиз, анча-мынча мал чарбасы менен. Өзүңөр кандай? Иштериңер жакшы балдарым, жакшы келип алдыңарбы? Элтер телевизион эскен да? Ha, жакшы балдарым. Биздин Папан жергеси ушул Кудайга миң халла шүгүр. Шу бакка, мөмө чөмөгө ыңгайлуу жер да. Бизде аба ырайы дагы ушул мөмө чөмөгө анан мына көбүнчө алмага жакшы жер. Алма өтө сонун болот. Муз кайсы сорттогу алма бул? Бул мен 91-жылы эккенмин бул алманы. 91-92 эгилген. Бул Жанатан деген сорт. Ошол убакыт жөнөкөй эле Жанатан деген сорт. Мындан кийин Зимиренко бар. Анан онун ар жактарда эми азыр жаңы чыгып аткан алмалардан эктик. Азыр баягы кара кочкул деген бар экен. Кирпсон. Орусчасы кирпсон экен, бизге эми кара кочкул деп коет. Анан кийин сары алма деп коет экен, ошолорду эктик. Бирок азыр эми ошол замана жараша акчасы жакшы кетет экен да алардын. Анан жештүү да болобу, ушу базарда өтүмдүү болот экен да. Ошолорду эгип атабыз, Кудайга шүгүр. Бирок эми бизде азмаз жерлерибиз гана тар болбосо, анан кийин башка жакшы эле экен. Биз дагы ушул эптеп баягы анча-мынча жерлер түздөп, башка кылып эккенбиз. Эми көбүнчө 8 сотиктен тартылган ал убакта жерлер. Быйыл жылга караганда алманын түшүмү кандай? Божомол. Божомол быйыл деле ушу элибизде орто эле болуш керек. Ортодон жогору. Жылда эле ушундай болот. Жылда карайбыз, астына баягы немени удобрениени беребиз, азыкты. Азыкты беребиз, жылда беребиз. Биогумус колдонуп атасыздарбы? Жок, биогумус эми башталат. Кудай калса, биогумус мына кошунам менен биогумус быйыл баштадык. Эмдиги жылдан салабыз, Кудай калса. Бирок буга чейин баягы малдын кыгын салып жүрдүк. Анан кийин баягы башка нерсе колдоно элекпиз, толук эле малдын кыгы. Жылда ушу малдын кыгын салабыз, күздө салабыз, жаз эрте менен салабыз, жазда салабыз. Бирок алма жылда эле болот. Жылда мынандай сөөгүчтөрдү көтөрө берип, сөөгүч таппай калат эле. Мейлем ара өзүнүн шагын өзү кармап атат. Кудайга шүгүр. Анан эми бунун баягы карап, кыйыштырышына карайт, анан баягы путап, немесине карайт да бунун алманычы. Ошого жараша боло берет экен алма, Кудайга шүгүр, жылда алат. Сиздердин аймагыңыздарда жылдын кайсы убагында буталат? Бизде эми көбүнчө эле мен кышында бутайм. Кышында баягы кол бошунда кышында бутайм, анан көбүнчө элдер эрте жазда мартта буташат. Февраль, мартта буташат да. Мужа алмага жан кире электе бутап калышат. Ошол убактан мен өзүм кышындасы декабрда баштайм, мартка чейин бүтөм, бутап. Себептен ошол кол бош убагында бутап салам да. Өзү буну буташты азыр эми немелерде телефондордо, баягы телевизорлордо багбанчылар айтып атат. Саратанда күз жаз буташ керек экен депчи. Эки жол буташ керек экен. Биз ондой жок. Бизде ушул эрте жазда бутайбыз, Кудай каласа. Анан кийин мурда дарылабай элек. Азыр эми 1-2 жол дарылап калдык. Дарыласызбы? Дары бир алыгы куртуна, анан кийин баягы котур деп коет. Тышына мындай неме точка түшөт да. Ошого дарылайбыз. Бир ошого, бир куртка. Ол эки дары менен Кудай калса болот. Азыр алмаларыңыз тунук экен, Эми тоо, Кудай калса жакшы. Эми тунук булар эми кызарат эми. Мына бул жака тоо кызарып, алма чоңоет.
kızarış başlaydı. Tünü soğukta kızarat. Şunday ekan da. Жылына канча тонна аласыз? Анан кирешеси кандай болуп атат, сыр болобу? 10 тонна чамалаш алмалам. Жылда средний минималный 7 тонна, ашып кетсе 10 тонна алмаз ашып кетет. Анан кийин сатканда күздө келет, ушу неме кылып атканда, мөмөнү терип атканда келет клиент. Ол убакта 30-35тен алып кетишет. Андан кичине сактап туруп, жаңызла сатсак, эликтерден сатабыз, 50 сомдон турганда. Онун дагы кармап март, апрелге апарсаң, онун дагы 5-10 сом кымбат сатасың. Ол үчүн баягы сактай турган шарт болуш керек. Сизде шарт барбы? Эми азыр мен шарт кылып атам. Ана атай ошо шартка деп неме болду. Мен дагы күздө үзүп эле сатып жүрчүмүн. Күздө ошо үзүп сатып бергенде баягы холодильниги бар. Условия кылып алгандар келип алып кетишет да, анан алар жазда сатышат да. Ошондой болуп саткандар көп. Анан эми биздин айылдарда жакшы алманын асты 30-40 тоннага чейин алгандар бар. Меники эми азыр бу жерде средний да. Орто түшүм алам мен. Ошо элде 30 тоннанын атрагын алгандар көп. Кудайга шүгүр, алма папандын почти элинин экономикасын мен калп айтпасам 30%тен ушу алма көтөрсө керек дейм да. Балдар былтыр айтып атышкан, ушу канча дагы миллион сомдук кирет экен папанын айыл өкмөтүнө караштуу эл калкына депчи. Алмадан? Алмадан эле. Onu мен точносын эстен чыгарып койдум. Бирок ушу мен ойлойм да 30-40% кирешесин элдин ушу алмадан депчи. Анан көбүнчө Россияда бар балдар. Ошол. Анан мал чарбасы жакшы бизде. Мал менен дагы неме алабыз. Мал карашат. Мал да карайбыз. Азыр эми малдардын баары жайлоодо. Багыңызды бир көрсөтүп чыкпайсызбы? Майлы жүрө бер. Мына бул жерлер ушу 91-92-жылы эгилген немемелерим. Бактарда аябай чоң бутап койсуз да. Ооп, буну баягы айттым го. Өзүм эле. Тергенге оңой болуп, Тергенге да оңой, анан мен мына жанына неме кылгамын, кое бергенмин да мындай шактычы, мындай сөөгүч коюп коем. Себеп дегенде мындай сөөгүч койбосоң, жок болсо, өзү мынчалык кое бериштин кереги жок да, бугач. Ошо шаа кайрылып сынып калат. Көтөрө албай алман. Мындай сөөгүч коюп койсоң, шаа сынбайт дагы, кармайт да, шаа көтөрүп турат. Азаматсыз. Майлинлерим. Өркүндөтө бериңиз. Рахмат улдарым. Тез элди кыдырып, элдин кем-кесиктерин угуп, элдин немелер билип берип балдар. Көйгөйүңүз жокпу дейм? Жок, көйгөй жок, Кудайга шүгүр. Көйгөй жок. Көйгөй жок, Кудайга шүгүр. Быйылкы түшүмүңүз мол болсун. Кудайга рахмат айтканыңарга. Рахмат балдарым. Силерге дагы ишиңер ийгилик. Ооба. Ишиңер ийгиликтер болсун, тынч болгула улдарым. Ошо элди кыдырып, элдин көйгөйлөрүн угуп, элдин баягы сүйүн үчүн дагы кошо тартып жүрө бергиле балдар. Рахмат. Тынч болгула. Папан кооз аймак болуп айтылат. Жергиликтүүлөр суунун башында жашагандыктан мыкты чыкма инсандары да жок эмес. Ар бир айылдын аталышы анын чечмелениши болот эмеспи? Анын сыңарындай Папан айылынын тарых таржымалын Эсеналы агадан сурап көрдүм. Биздин Папан айыл өкмөтү Ош облустук борборунан 45 км алыстыкта тургандыктан, тоонун боорунда болгондуктан, Акбура суусунун боюнда жайгашкандыктан өтө кооз айыл деп эсептейбиз. Бул Папан деген аттын аталышы мындайча айтканда биздин божомолдор боюнча кооз айыл, берекелүү айыл деген түшүнүктү билдирет да. Биздин эми Папан айылынан канчалаган инсандар чыкты, канчалаган тарых тажырмалы боюнча таанымал инсандарыбыз көп чыкты. Башынан айтып берсек, бу жерде Бая Ташмияшев деген агайыбыз, улуу жазуучу, кыргыз эл жазуучу болду. Основной эми кыргыз улутундагы калк. Эми урууларга бөлүштүрсөк, бу жерде Барк уруусу бар, Сарттар уруусу бар, Бөрү уруусу бар, ана бул жерде Кодогочун уруусу бар,
анан байыш уруусу бар. Асондо ушундай ушул уруулар жашайт. Айылдын элинин ынтымагы кандай? Айылдын элинин ынтымагы өтө жакшыбыз, өтө жакшы ынтымак жашайт. Жаштарыбыз көбүнчө спорттук немелер менен алектенет. Спорт залдарыбыз бар. Ар бир айылда жетишкен ушул спорт залдар бар. Көбүнчө жаштар ошо менен. Анан ушул бардыгы ушул мал чарбачылыгы менен, дыйканчылык менен алектенебиз. Менин айылым көрсөтүүсүнүн демөөрчүсү Нургелди курулуш компаниясы. Сапаттуу, жарык, айылдагы атмосфераны түзгөн бир гана Нургелди курулуш компаниясынын үйлөрүн тандаңыз. Жарыктык, кооздук, сапаттуу курулуш. Тынч аймак. Рахмат сага. Нургелди. Рахмат сага. Нургелди. Коопсуз короо үчүн Нургелдиге рахмат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоо, акылуу. Казыбегеним биздин Папан жергесине кош келипсиңиздер. Биздин баягы акын жазуучу Бакыт Орозбаевдин жакшы бир накыл сөздөрүнөн өзүнүн бир айткан немеси бар, сөзү. Кызыр колдоп турсун чыксаң сапарга, кош келипсиз касиеттүү Папанга деген. Ошонун сыңарындай биздин Папан жергесине кош келипсиздер. Анан Папан жергесинде бизде ошо акын жазуучу Ташмияшев ага абабыздагы ушул Папан жергесинде төрөлгөн. Биздин Папан жергесинде Акбура суусу Акбура суусунда 6 грамм алтыны бар, Кудай кылса. Алтыны бар сууну ичкен обончулар, аткаруучулар баягы Байыш Төлөнүп сиздерде иштеген, Жаныш Төлөнүп деген урамалык болуп кетти. Ошол дагы биздин Папан жергесинен болот. Обончу аткаруучу Жаныш Төлөнүп деген. Ошонун сыңарындай биздин Папан жергесине дагы бир жолу куш келипсиздер. Биздин Папан айыл өкмөтүнүн алдындагы Мамат Ажы Абдурасулов атындагы айылдык маданият үйү мына ушул турган. Ушул маданият үйү 86-жылы бүткөрүлүп ишке берилген. Ошондон бери мына 40 жылдан ашуун ушул жерде эмгектенип келе жатабыз. Эми ушул баягы Ташмияшевдин сөзүнө жазылган жолугалы Акбуранын боюнан аттуу ырды ошол баягы биздин маданият үйүнүн маданий массалык иштерди уюштуруучусу Шайыргүл Осмонованын аткаруусунда угуп коюңуздар. Куш келипсиңер биздин Папан жергесине. Биздин Ташмияшев абабыздын калай эмне таандык накыл сөзүнөн Папаным алтын бешигим, Акбурам ырыс кешигим демекчи. Биздин Акбура жергесинде таланттуу жаштар көп. Ошол Ташмияшев абабыздын жолугалы Акбуранын боюнан деген ырын аткарып берейин. Каректи алып көзүмдү албай жолуңдан, караныңа мынча неге торган, жүрөгүмө кеткен элең чок салып, жолукканда Акбуранын боюнан. Күндүр түндүр чыкпай койдуң оюмдан, айтчы эркем эми качан жолуган, күлүмсүрөп күттөгениң чын беле, күн батканда Акбуранын боюнан.
дүрбөп турду оюмдан. Айтчы эркем эми качан жолугам, айтып берчи перилердин жомогун, айт дегенде ак буранын боюнан. Эй, 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 жолугалы ак буранын, жолугалы ак буранын, жолугалы ак буранын боюнан. Айтып берчи перилердин жомогун, жолукканда ак буранын боюнан. Эй, 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 жолугалы ак буранын, жолугалы ак буранын, жолукканда ак буранын боюнан. Жолукканда ак буранын боюнан. Папанын таза абасында бардыбыз бирге ушул ырдап жүрөбүз маданият үйүндө. Мен ушул ырды Мидин Алыбаевдин Ойлончу деген ырын аткарып берейин сиздерге. Жүрөгүмдү койкалайсың жалында, жүре албаймын күндү сени сагынбай. Мен сергитип менде жүргөн элесиң, мен тиреген ысык көзүн таңындай. Мен сергитип менде жүргөн элесиң, мен тиреген ысык көзүн таңындай. Gözüm ukmuş akçılıda karaga, göp karava yüreğimdi yaralı. Gönlüm bolsa bir bilgimdi düşündü, kişi aldap çalbayım paralap. Gönlüm bolsa bir bilgimdi düşündü, kişi aldap çalbayım paralap. Sürdüp gittim kapıserden kavılsam, geçirip koy men suyumdan janılsam. Жалғыз саңа жарашқасып көрініп, қайсы күні қандай жолық салынсам. Жалғыз саңа жарашқасып көрініп, қайсы күні қандай жолық салынсам. Kede dertte kabağım, kantip senin kıyalındı tabamım. Men yüzümdü erkek yürek görsün da, erkip yürgün kölekümü saladım. Men yüzümdü erkek yürek görsün da, erkip yürgün kölekümü saladım. Kıynavatçı yürektügü jarada, kılgırvatçı koyçu meni karavay. Yekülüp koy kirpigimdi yirmekçi, kutsa olup sağınganım taravay. Ünün yok, sözün yok, tomsurasın torasın. Iyla ıyla ulutungan baladan. Ünün yok, sözüm yok, tomsurasın torasın. Iyla ıyla ulutungan baladan.
Ilgerki mayene enelerimizden kalgan oğuz komuzlarını çertip vereyim. Kuramagu. Алейкум ассалам, жақсысыз? Қандай жақсы? Жақсы, рахмат, өзіңіз. Не қылып жатасың? Шу клиенттерге балықтарды тұтып кішіне қарап берейін деп. Бұл форель ұқсайды, а? О, форель. Радужный форель. Дағы қармайсың ба? О, азық, да, кішіне клиенттерге қармап беріп қойын. Мен қармап бермейін бе? Мақұл. Қармап көріңіз. Шымдай қарап жүрсіз? Olmay be? Қандайсынан өзіңіз, денсаулықтарыңыз? Жақсы. Сал өрің. Ақын. Мол берейді, қал бар ғой. Аз. Ал өріңіз. Бұлар қанша грамм шығады? Бұлар 400 грамдықтар. Азыр ушуларга спрос көп болот адамдардан. Атың кеп? Нұртілек. Нұртілек, мен атым Қазбек. Жақсы. Сіздердің папан айдыңарды тартып жүріп анан. Тек кырдан. Меніңше балық сарба деп кірдім еле да. Көсе балық сарба тұрбай. Қанша жылдан бері иштетип атасыңыздар? Жер иштетип атканыбызга 3 жыл болду. 3 жыл? 3 жыл, ровно 3 жыл болду. Беребиз. 3 жыл болду иштеткенибизге. Ошо 3 жылдан бери балык карап келебиз. Жакшы анан бул? Жакшы. Кудайга шүгүр. Менимче өзүң жаш эле студент же мектеп окуучу окшойсуң. Студент. 3-чү курсту жаңы бүттүм. 19 жаштамын. Мен таң калдырып атат да. Өзүң студент экенсиң. Анан мына пари багып атсың. Бул жакта чоң балыктын көлмөлөрү турат да. Буларда кыйын экен салыш баштаныш. 3 жылдан бери эптеп септеп деп айта албайм, бирок кыйналып болсо дагы кичине жасадык, мындай көлдөрдү жасап, эми балыктарды өстүрүп атабыз азыр. Ошо. Азыр канча түрү бар ушунун ичинде? Ичинде бир 4 түрү бар. Биринчи форель, өзүңүздөр билгендей. Экинчи сазан, анан толстолук, белый амур. 4 кыл балык бар. Ал үчөө, берки үчөө, алар азыраак, бирок форелдерден караганда алар мындай чыгат. Мында любительский. Негизинде форель экен да? Не, форель, негизи форель. Форелдерди өстүрөбүз азыр. Келиңиз. Жакшы. Сенин чоңдорушулар бар? Жок, булардан да чоңдор бар. Алар азыр тиги жакта. Паста? Паста. Балык айдалыңыз бе? Көйдеп ойдоого дегенсиз го. Ойнолорун, жакшы. Азыр мен. Бу жакта тамактык телегөчтөрү высылып коюн десем. Кармашып коюн, ушундай камера эмес. Баш жагынан кармаш керек. Баш жактан ачып келет. Мынаке. О. Ошол. Нұртілек, ушу балык сарбаң менен бир тааныштырбайсың ба? Макул, тааныштырам. Булардын түрөлөрү? Түрөлөт булар. Биринчи кандай? Малектон баштайсыздарбы же кандай? Биринчи малектон баштайт го. Баштайлам да. Малектор бул жакта. Бул жактабы? Ошол
Асы жакта. Алар таза ба, тынч аймакты тандашкан. Алар коопсуздук үчүн бардык техникалык талаптарды сактоодо. Алар келечек муунга убадага турууну, аманатты бек сактоону үйрөтүүдө. Керектүү документтин убагында алганын, ишенимдүү менчикке ээ болгону. Биз бактылуу күн кечирип жатабыз. Тынч жана коопсуз жайда жашоо бул ар бир адамдын кыялы. Балдарыбыз кең Жарык бөлмөдө ойноп жүрүшөт. Жарыктык, кооздук, сапаттуу курулуш. Тынч аймак. Рахмат сага. Нургелди. Рахмат сага. Нургелди. Коопсуз короо үчүн Нургелдиге рахмат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоо акылуу. Мынау малектор. Булар 50 граммдыктар. 50 граммдык малектор. Ичинде бир 10 000 штук баш бар. Малек. Ошол. Жемди алайын. Мынакей. Көрүнүп атабы? Жайын айткой бул дагы. 10 000 штук малек бар берде. 50 граммдыктар. Алып коебуз. Ушинтип секин өстүрүп атабыз. Буларга азыр 3 айлык балыктар. 3 ай болду бул. 3 ай болду. Булар эми келерге чоңоюп калат. Кийинки жылга. Кийинки жылга алып калат. 2023 ушул жыл болот. Ушул айда бүтөт да, чоңоёт. Анан буларды ошол үстүн көлдөргө которобуз. Жана чоң көлмөлөргө. Чоң көлмөлөргө. Ошо. Бунун жемдери кандай болот анан? Бул ар бир жанагы граммына карап жемдерин дагы. Ооба. Мисалы булар азыр 50 граммдыктар. Булар азыр биз эсептеп чыкканда 1 кило жейт да булчу. 1 кило жейт. Жок, күнүнө эмес. Күнүнө 3 кило жейт. Булар эртең менен, обедте, анан кечинде жейт да. Шамга жакын. Азыр мынабы 10 000 чабак, э? Ооба. 10 000 чабакка эртең менен канча килограмм жем бересиңер? 1 килодан бери тартып элек. Анан бир жума болду уже 1 кило 750 грамм берип атабыз да, эсептепчи. Бир малга. Ошоно күнүнө 5 килограмм жем кетет экен да? 5 килограммдан ашыгыраак кетип барат. Эми балыктар багындай карайбыз да биз ачып күнүнөчү текшерип, ошого кичине жем чачып балыктар чыгарабыз. Ошентип атып эле жемдер жеп алышат. Карап турасыңар да, көзөмөлдөп. Күнүгө карап турбасак болбойт. Илдеттери кандай болот экен? Илдети барбы экен? Ооруп калышабы? Ооруй элек биздики, бирок ооруйт. Өзү ооруйт. Анан эми кичине кыйналганда багындай туз беребиз. Мал туз бар го? Катты ошодон туздан беребиз. Анан буларга эми тузду суу болуп жакшы да. Анан көп тузду суу берсең да болбойт. Мына боор жаман болуп кетет да. Боору, э? Боору. Ошого анда бунун жанагы дарылоо жагын, медициналык жагын дагы карап чыгыпсың да. Караганбыз, эми 3 жылдан бери үйрөнүп, секин акырындап. Сөз түрдө суу шаркырап түшүп туруш керек. Ооба, кислород болуп турбаса, бул балыктар өлөт да. Эмнеге дегенде, буларга эми аба керек да, буларга дагычы, балыктарга дагы. Аба болбосо кыйналып калышат. Суунун бетине чыгып, антарлып өлүп калат да, мындай суу жок болуп калса. Ошон үчүн сууларды да жакшы карап туруш керек. Сууларды карабаса болот. Жана шаркырап аткан жака секирип турушат экен да, э? Ооба, секирип чыгышат, анан качып кетиши мүмкүн. Ошол өтө жакка сетка коюп койгонбуз. Ошо сеткалардан тийип, кайра аркага түшөт. Мына ушул турбадан да качып кетиши мүмкүнбү, э? Ооба. Жөлөчүп кетет да берден. Ошого этияттап карабасак, буга дагы көп түйшүк көп экен. Күнүгө эртең менен турасың. Анан эми берде карап жатпасаң болбойт экен. Багындай чычкан дегендер бар экен. Андатыр дегендер. Оштор келет. Алда кандай план коюп атасыз? Эми алдыга дагы көбөйткөндү коюп атам азыр берде балыктардычы. Мына көлмөлөрдү дагы көбөйтүп, аларга дагы толтуруп ушундай нерселер коюп атам азыр эми. Пландарым көп азыр. Өзүң жаш болсоң дагы сон чарбаны жолго коюп алсың да. Анан ушул нерсени кыла албай аткандар дагы бар да.
ошолорго кандай бир кеңеш айтасың? Кеңешим эч качан өзүң таштабаш керек, далыкпай иштеш керек, анан акылды да иштетиш керек да. Ичине ойлонуп, ар бир нерсени кылып атканда баягы айтат го, жет өлчөп бир кес деп. Ошон үчүн ойлонуп, анан ошол нерселерди кылыш керек, бирок эч качан кайтпаш керек. Эми болот баягындай кулайсын бир-экиде, кулайсын кайра турганга аракет кылыш керек да. Анан кулап калып болду, турбайм десең да болбойт. Ошого Ол менин колуман келбейт экен деп таштаткан болбойт да. Болбойт. Дайыма ошол иштеш керек, анан иштеш керек. Айтат. Ошондо үзүрүн көрөсүң да? Үзүрүн көрөсүң. Бардык нерсени кыйынчылык менен көрөсүң да, анан бардык нерсе оңой болбойт. Ошондой. Баарын менет болуш керек. Силер жакта көп элеби бул балык чарба кылгандар? Биз жакта бизде бар эле, анан былтыр дагы бир айылда кылтат эле ушундай балыктардычы. Алар азыр кылбай калды окшойт, билбейт экен азырынча. Сүйлөшө элек экен алар мененчи. Азыр эми биз эле го дейм, азырынча. Жакшы. Кирешеси жакшыбы? Кирешеси жакшы эле азырынча. Азырынча жакшы. Жетет, Кудай шүгүр. Үй бүлөгө жетет. Эми Кудайым буйруса бир 2 жылдан кийин үйлөнсөм, алага деле жетет. Үй бүлөнү бакканга деле жетип калат. Мен дагы тойгоз кетейин балык. Ооба, тойгоз кетиң. Мен колумда жем жеп калсын. Баягындай айтат, ислам дининде да бар экен. Балыкка жем берсең, канча жесе ошончо сооп берет дейт. Ошондой нерсеси бар экен, мага ошондой нерселерди айтып угуп калган болчумун. Азыр сиз да жем берип алың деп атпаймынбы? Тосуп атам. Жакшы. Бир аз айланып чыгып алам да. Болду ака, басыңыз. Эми сиздерге ошо үстү жакты көргөзөйүн а? Жакшы болот. Үстү жакты көргөзүп, эки жакты. Нуртилек жашмын дебестен мына ушундай балык чарбаны алдыга жылдырып иштеп жатканын көрүп көзүң тоет. Албетте, айылдардын ар тараптан өнүккөнү өлкөнүн экономикасына кошкон салымы десек болот. Мына ушинтип өзүңүздөр көргөн кылым карыткан Папан жергесине болгон бир күндүк сапарыбыз соңуна чыгып турат. Албетте, Кыргызстандын кайсыл гана айылына барбаңыз, мына ушундай кооз жаратылыш менен өзүнө тартып турат. Мен айылым көрсөтсө силер менен биргеликте болду. Кийинки айылдан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Баса өз айылыңызды менин айылым көрсөтсүнөн көрүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Аман болуңуздар.